Кечээ Ош шаарындагы Ленин көчөсүндө жайгашкан Царский двор кафеси имаратынын алдындагы даракты уруксаатсыз кыюуга киришкен. Анын тасмасы дароо эле социалдык тармактарга жүктөлүп, экологияга болгон мамиле нааразычылыктарды жаратты. Айрымдары аталган бизнеске байкот жарыялайм деген пикирлерин жаадырышты. Мындан улам учурунда аймактык башкармалыктын кызматкерлери келип, кыюу иштерин токтотушкан. Арасынан кыйып салды, анан кечээ келдик комиссия менен келип ушул жерине көрүп, кечээ актар түзгөнбүз. Акт түзүп, актан кийин сотко ашат деп айтылды. Акт түзүлгөн болсо, бүгүн уже иск, айып пулдары чыгыш керек. Экологиялык көйгөй актуалдуу болуп турганда бизнес жана жеке ишкерлик жүргүзүүдө жаратылышка аяр мамиле жасалышы керек. Активисттер жана экологдор ушул сыяктуу көмүскө кыйылган дарактардын санын кыскартып, башкаларга сабак болушу үчүн мыйзам ченемдүү чара көрүүнү талап кылышты. Наваи парк бар, ошонун уландысы болуп эсептелет. Анан парковый зонанын дарактарын сактайм деген милдеттенме болуш керек да. Мен келишимди көргөнүм жок. Эгерде бул нерсе азыр токтобосо, анда эртең бүрсүгүнү башка дарактардагы биз билбей эле коомчулукка көрүнбөй эле кыйылып калышы мүмкүн да. Эми бул көчөнүн боюнда экен, ошон үчүн эле билинип калды. Мына мисалы азыр мына Царский двордун артында дагы бир дарак кыйылган экен. Ал дарак качан кыйылган эч ким билбейт. Аты аталган жеке ишкер жана Царский двор кафесинин администрациясы өз чындыгыбыз бар дегени менен ачык комментарий бере элек. Лучше не надо беспокоить. Ар жактан чалып атат, по-любому албайт азырчы. По-любому албайт. Ошо иш боюнча азыр мэрияда жүрөт. Ошон үчүн биз эч кандай сиздерге эмес айта албайбыз. Адамдын өмүрүнө зыян келтирбеш үчүн буга чейин канча дарактарды булаган болжоктачы. Жеке ишкер экотехинспекция кызматынан 15 даракты бутоо боюнча уруксаат алган. Мында кыюуга уруксаат берилген эмес. Мындан улам өсүмдүктөр дүйнөсүнө залал келтиргендиги үчүн 37 000 сом өлчөмүндө айып пул салынып, андан тышкары иш Ош шаардык ички иштер башкармалыгына өткөрүлүп берилди. 37 639 сомдук доону эле өндүрүп тым болбостон тиги жакка чара көрүш керек. Биз мындайча айтканда биз өзүбүздүн компетенцияда ишти жумушту аткардык. Азыр көпчүлүк учурда соцсеттерде жазып атат, бул деген сумма аз. Ошол менен чектелет. Эгер ошол менен эле 30 000 төлөп коюп эле анан башка дарактарда кыя берет. Ошон үчүн биз укук коргоо органдары деген бар. Биз өзүбүздүн койчу ошол өсүмдүктөргө зыян, дүйнөсүнө зыян келтирилген сумманы эсептеп берип, өзүнүн колдон, өзүнүн компетенциябызга, өзүнүн милдетибизге кирген чараны колдон бердик коргоо органдарына. Царский двор кафеси муниципалдык жерде жайгашкан. Айгүл Ахмедова аттуу жеке ишкер жерге жылына 1 748 000 сом ижара акы төлөө менен иштетип келген. Ал үчүн жыл сайын келишим түзүлгөн. Мыйзам бузуу болгондугуна байланыштуу муниципалдык менчик башкармалыгы быйылкы жылга келишим түзүүдөн баш тартты. Ал эми Ош шаарынын мэриясы бүгүндөн тарта Царский двор кафеси менен бир тараптуу келишимди бузду. Анткени булар ошол мыйзамсыз ишке өз алдынча баргандыгы себеп болду. Мэрия мындан аркы келишимди токтотуп, ал жерди баштапкы калыбына келтирип, өзүңөрдүн аракетиңер менен бузуп алгыла деген билдирүүнү жиберди. Экологдор арасында жетилген бир түп дарак 3 адам дем алчу кычкылтек бөлүп чыгарат. Андыктан бир бакты кесүү 3 адамды өлтүрүү менен барабар деген пикирлер айтылып жүрөт. Ошондой эле Ош шаарынын абасы нымдуу эмес, кургак экени маалым. Мында жалбырагы көп дарактар абаны тазалагандан сырткары тонналаган чаңды азайтууга да жардам берет. Роза Акматчан кызы, Адилбек Абдакимов, Ош ТВ.